Эл аралык көчмөндөр оюндары аталышындагы фестивалдын башталарына 1 ай 9 күн эле калды. Бул кыска аралыкта ат майданына жана Кырчын жайлоосуна каттай турган жол, электр чыбалгылары, жарыктандыруу жана ушул сыяктуу маселелер чечилиши керек. Бул иштердин бардыгын уюштуруучу топ жасай алабы деген суроо коомчулукту кызыктырууда. Анан мына даярдык иштердин баары жүрүп жатат. Мен бүгүн эле мынакей ушул жетекчиликтер менен дагы сүйлөштүм. Ушул 1-сентябрга буюрса бүтүп калабыз деген ойдо жүрүп жатат да. Учурда Чолпон Ата шаарындагы 700 орундуу ат майданы 7000 орундуу ат майданы болуп курулуп жасалып жатат. Бул өз кезегинде өлкөбүзгө киреше алып келүүчү булактардын бири болот. Кайра курулуп жасалып атканы бул жергиликтүү калкка, жергиликтүү аймакка инфраструктуранын жакшырышына шарт түзүп атат да. Буга чейин Кадыр Түйүн, Мейкин Азия жана башка көп ушундай өңдүү иш-чараларды өткөрүп келген болсок, алар бир кайсы бир деңгээлде бизге инфраструктура алып келбей келгенде биз чыгым гана болчубуз дагы көп жагынан баягы алар кеткенден ошо ордун жыйнап түйшүктөр көбүрөөк болчу да, бирок биз кубанычыбыз албетте бизди көлдү даңазалап атат деп. Уюштуруучулардын айтымында көчмөндөр оюндары фестивалынын негизги расмий ачылышы ат майданында болот. Ал эми жалпы улуттук маданият бизде кандай өнүккөн, кандай болушу керек, ошол эле учурда түрк элдеринин ортосунда кандай карым-катнаш бар экендигин аныктап далилдей турган негизги картина Кырчын жайлоосунда өтөт. Жайлоосунда менен ушул 100дөн ашуун боз үйлөр тигилип, ал жерге дагы бир 7-8 өзүнчө айыл болуп, анан ошол жерге кыргыздын баягы нукура салттарынын баарын ошол жерден көрсөтөбүз да. Агылга боюнча дагы мынакей бүгүн кечте ал жерде дагы өзүнчө даярдыктар жүрүп жатат. Мына бүгүн кичинеден болсо дагы жол оңдолуп жатат. Жанагы электричествосу тартылып жатат. Ал жерде дагы мындай бир чоң иштер жүрүп жатат. Орто Азияда биринчи болуп өткөрүлүп жаткан фестиваль Аваз Түрк каналы аркылуу 44 мамлекеттин элине көрсөтүлөт. Бул каналга Кырчын жайлоосундагы көрүнүштү ЛТР каналы берип турат. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.